Эркектер баш кошкондон кийин шарияттын талабы боюнча үй бүлөсүн толук камсыздоо милдетин мойнуна алат. Мына ошол үй бүлөнү камсыздоого келгендеги биринчи камсыздоосу зарыл болгон адам бул анын аялы болот. Бирок билесизби, мына ушул дагы бекер эмес. Бекер эмес. Көпчүлүк аялдар бүгүнкү күндө ал кылганга обязан, ал кылганга милдеттүү керек болсо, муну бүтүргөнгө ал керек болсо Кудай астында милдеттүү дейт. Эч кандай милдеттүү эмес. Бир гана шартта ал милдеттүү болот. Эгерде ал мына ошол эмгектин кайтарымына ылайык аялдан урмат сый көргөн учурда гана. Эгерде аял өз күйөөсүнө болгон урматын, сыйын, күйөө катары анын кадыр ордун сактаган болсо, анда ал күйөө ошол урмат сыйга жараша анын камсыздоосун кызматын кылат. Эмне үчүн? Мунун сыры кайда дегенде, мына ошол аял 18ге чыгабы, 25ке чыгабы, 20га чыгабы айырмасы жок. Мына ушул жашка келгенге чейин өзүнүн атасынын төрүндө отуруп, атасынын камсыздоосунда жүрүп, мына ошол атасынын камсыздоосунун алдында кайтарымы катары атасына кандай урмат көрсөтүп келген болсо, анда күйөөсүнүн төрүнө келгенден кийин ал күйөөсүнө дагы мына ошол атасына көрсөткөн урмат сыйды көрсөтүү менен гана мына ошол биз айткан урмат сыйды таба алат. Андыктан келиңиздер, биздин жакшынакай апалар, эжелер, кыздар, карындаштар турмушка чыккандан кийин өз күйөөңөргө алардын кылган кызматына жараша урматын бергиле.